Өспүрүм куракта турмушка шашпагыла. Анткени жашоо оюн эмес. Бүгүн сүйөм деген адам эртең сөзүн унутуп калышы мүмкүн. Окугула, билим алгыла, дарыгер, мугалим, психолог болгула. Чыныгы бакыт өзүңдү сүйүп баалагандан кийин келет. Кыздар, турмушка чыгуу бул марафон эмес. Бул сенин жашооңду түбөлүккө өзгөртө турган чоң кадам. Ошондуктан шашпаш керек, туура адамды таап, аны жакшылап таанып, ойлонуп чечим чыгаруу керек. Салыштыруунун кереги жок. Курбуларың турмушка чыкса да, сенин убактың башкадыр. Үй бүлөдө сапаттуу мамиле куруу, бактылуу жана ден соолукта жашоо абдан маанилүү. Өзүн өзү өнүктүрүү, никеге чейинки психологиялык жана руханий даярдык. Ар кимдин тагдыры өз убагында болот. Эгер шашылыш чечим кабыл алсаңыз, анда жашооңузду туура эмес адам менен өткөрүп алышыңыз мүмкүн. Билим алып, тажрыйба топтогула. Ошондо турмуш жолуңар сүйүүгө жана бакытка толот. Турмушка чыга электе жигиттерге алданбагыла. Сени никесиз, тойсуз эле каалаган жигит. Ал сени албайт, билип кой. Бактылуу болууну үйрөнүңүз, ошондо сиздин кыялыңыздагы адам сиз үчүн жолугат. Өзүңдү өнүктүр, кыялдарыңды орундат, бакытты үйрөн, анан керектүү адамды жолуктур. Сүйүү никеден кийин болот. Никеге чейинки сүйүү азгырык. Кыздар, балдардын алдаганына ишенбегиле, сүйүп калбагыла. Эгер сени өп же колуңдан кармаса, жол бербе. Тойго чейин шашылып, туура эмес бир нерсе кылсаң, бул ийгиликсиздик болот. Муну түшүн. Көп кыздар эркектерге алданып, боюна бүтүп, же алдырып салышат, же төрөп таштап кетишет. Эгер сен кыздар менен сүйлөшпөгөн балага турмушка чыккың келсе, анда балдар менен да сүйлөшпөшүң керек. Жигиттер менен сүйлөшүп, убакытты теке кетирбей, билим алгыла, тамак жасаганды үйрөнгүлө, салаттарды жана башка бардык нерселерди жасаганды үйрөнгүлө. Бул жашоодо ийгиликке жетүү үчүн биринчи кезекте өзүңө ишен. Ар бир кадамыңды бекем бас. Кыз киши келечектеги эне, тарбиячы. Ошондуктан кыздарга билим берүү бул мамлекетке кошкон эң чоң салым. Эгер сиз дени сак төрөп бала тарбиялоого даяр болсоңуз, айрыкча Д витамини жана гемоглобин жетиштүү болсо, анда сиз даярсыз. Кыздар, муну эмнеге айтып атканымды билесиңерби? Анткени мен муну башыман өткөрдүм. Келечекте дени сак балдарды кааласаңар, азыртан баарына даярдангыла. Эгер жогоруда айтканымдай баарына даяр болсоңор, 18 жашта деле турмушка чыксаңар болот. Бүгүн биз сиздер менен даамдуу тамактарды жасайбыз. Аял үйдө даамдуу тамак жасап, келечектеги балдарды тарбиялап, аларга алдын ала даярдык көрүшү керек. Аял билимдүү, бактылуу болсо, үй бүлөдөгү ар бир адам бактылуу болот. Кыздар, каналыма катталыңыздар. Суроолоруңуздарды комментарийге жазыңыздар.